Республикасыйда. Анан биз ошол жер инспекциясында иштеп калдык. Ошол аймактарды кыдырдык да. Аймактарды кыдырып, анан особенно мына көлдүн тегерегине келгенде, ошол жерде көлгө өтө турган жер албай калган. Бүт менчикке берилип калган. Анан ошол пляждарда тенденция баягы эмелерге барсаң, соттор өкүм чыгарганда эми ошондо кээде кишинин жини келтире тургандагы өкүмдөрдө чыкканда таптакыр туура эмес өкүмдөр чыгат. Ашып калганда. Госрегистр жоо ошибкасыз эле ошол жасап аткан киши акча алгандан кийин ошол жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алып туруп эле соттун чечими чыгарат. Бирок ошол соттун чечими чыгарып, мисалы үчүн Бостериде 20 соток жерди мына бизге өзгөчө баалуу деген категориядагы жерлер болот да. Сугат жерлер, кайрак жерлер ушулар өзгөчө баалуу категориядагы жерлер да. Ошол жана сугат жерди өздөштүргөн үчүн өзгөчө баалуу жерди өздөштүргөн үчүн менчикке берилсин деген бар. Как это нонсенс. Бул деген баягы Безвозмездно. Безвозмездно берилсин деген. Мына Кийин налогтору жүрө берет. Эми бул мындай нерсе да, ал өздөштүргөн, иштеп аткан өзгөчө баалуу жерди эч ким бергенге акысы жок. Мыйзамга туура келбейт. Ушулардын баарын карап, ушулардын баарын эметкенден 2009-жылы жайыт тууралуу мыйзам кетип баратканда, ошо жайыт тууралуу мыйзамга бир эле сөз кошулду. Анткени биздин дагы ойлоп аткан ошо Сакылбакович Раматов, ошо место самоуправления ошо экспертлер да. Анан экөөбүз сүйлөштүк анда мына бир сөз кошолу. Кроме пастбищ деген. Биз ошол кроме пастбищ деген сөз кошулуп кетти. Анан мыйзам кетти, аны эч ким да байкаган жок, эч ким да билген жок. Мыйзам күчүнө кирип кетти. Анан мыйзам күчүнө кирип кеткенден кийин анан тапылдап элдин баары чуркашты. Бакиевко койду. Мыйзам иштеп баштады. Анан кайра 70-те депутат кайра ошол мыйзамдын ушул пункту кирип кетиптир деп анан кайра бузганга аракет кылып калды. Анан анышакта бул мыйзам иштешкен. Азыр эле мыйзамды кабыл алып атса, анан кайра тыйын кантип өзгөртөт. Ошону менен убакыт 9-жылы болгону ыраазы болорбу? 9-жылда. Азыр 11 жыл болупту да. Анан ошондон кийин ал бир мыйзам болсо уже күчүнө киргенден кийин ошол жанагындай көп жерлерди мыйзамсыз алып алган элдер анан токтоду да. Анан ошону менен жанагы жерлердин баары, жайыттардын баары токтолтуштан кийин мораторий ошондон кирип калган. Муну менен биз эмнени сактап калдык? Жанагындай бесконтрольно чиновниктердин жер сатуусун жер алып алышына бекер. Ошого бөгөт болду да. Эми бүгүнкү күндө Кайтарылган жок. Антон Боюнча калды. Маниттен пайдаланып калды да. Эми баягы оформить этип калды, оформить этпеген калып калды да. Кийинки менен уже берилбей турган болуп калды да. Анан бүгүнкү күндө ошол жерлердин баардыгы тең аман эсен калды. Болбосо мына жайыт жерлердин баардыгы тең ушул эле жана кайра өздөштүрүп мыйзамдын 32-статьянын кайра өздөштүрүү боюнча мыйзам менчикке кетип калды. Ал жерде мисалы үчүн 2 гектар же 3 гектар жерлерди өздөштүрсүн деген жок. Ал жерде эме жок, ограничение жок. 10 гектар алам, 100 гектар алам десең дагы ошо Өздөштүрө бересиң. Анан бир кишиге баланча деген дереже жок. Анан мына азыр ушул маселени кайра карап атышат. Азыр жана жаңы редакция. Кандай проектте кандай карап атат эми азыр эми бул жөнүндө мына ушул жер кодексин өзгөртүү киргизели деген бир маселе көтөрүлгөн да. Анан ал маселени дагы бирөө лоббировать этти да. Бирөөнүн кызыкчылыгы болду. Анан мен дагы ошол группага кирип калдым жанагы мыйзам тууралуу. Анан ушул мыйзам тууралуу биз айттык. Келген Маврикини ревизия кылалы. Ушул жер кодексин. Эгер жер кодексин айрым бир статьялары туура келбесе, ошону өзгөртүү толуктоолорду киргизели. Эгерде бул мыйзам жакшы иштеп атса, ага эмнеге өзгөртүү киргизишибиз керек? Кереги жок. Биз анда ошону менен азыр группа токтоп калдык. Баягы Минюстагы бизди курировать этип чогуу иштеп аткан адамдар дагы ооруп калып ошондон токтоп калды. Азыр кайсы деңгээлде турат, баягы жылбай калды да. Эң негизгиси баягы ушундай лоббировать эткен нерсени токтотуш керек да. Мыйзамдарды өзгөртүү, мыйзамдарды өз алдына алып келген нерсенин баарын жоош керек да. Бир четте ошол 32-статьядагы жана жерди кайра иштетүү боюнча эми положение киргизиш керек.
керек да мына положение деген мындай. Ошону кандай жолу менен өздөштүрүүгө бериш керек. Bir kişi alsa 3 hektar 5 hektardan aşmaş керек. Анткени жамаатта азыр элдин баардык тең жер алгысы келип атат. Анан жанагындай начар жерлер болсо ошолорду бериш керек. Эгерде кооператив түзүп же болбосо ушундай болсо анда бир 50 гектар болобу 100 гектар ушундай деңгээлдеги жерлерди бериш керек. Анан ошого кооператив деген эмне? Эми баягы бул кластер болуп атат да. Кластер деп коебуз эми. Бул бир эле продукцияны өндүрүп атат да, мисалы үчүн. Бак. Кооперация болсун. Кооперация болсун. Кооперация менен кооператтын айырмасы бар. Кооперация болсун. Кооперация болгондо булар ошого жалпы акчаларын салат. Биригет. Анан өндүрөт. Ошого кооперация болуш керек. Негизгиси бул мыйзамды жана өзгөртүү киргизгенге бүгүн уже кайра убакыт келди. Анткени эл да даяр болуп калды. Мурда баягы авторитарный режимден кетип атыр кичине. Мындай айткан сөзүңдө эмеге өкмөткө жетип атпайбы? Анан ушуну киргизишибиз керек дагы. Анан жана Багдабад мына кайра өздөштүрүлө турган бизде көп багыт бар да мына. Алманы, өрүктү, гилести, жаңгакты, мына ушулардын баардыгын тең өтөп бизге миллионго жакын гектар жер бар да. Кайра өздөштүрүлө турган. Миллионго гектар жер кайсы эмеде? Баардык региондор. Жалпы Жок, региондор эмес. Жайыт эсебинде турган жерлерби, Токойдун жерлериби, Айыл чарбадагы пайдаланылган жерлер, Госпондун жери кайсы жер? бул жалпы Токой фондунун жерлери дейт. Жана жайыт жерлери дейт. Жайыт жерлери. Анткени көбүнчө жайыт жерлерге калды да. Анан Токой фондусунун жерлери деп атканым жаңгакты айтып атпайбызбы? Ушул жаңгак негизи өзүбүздүн шартыбызга ылайык келет жаңгакты эксек, ушул түшүмүн жылдыр 5 жылда 6 жылда берип баштаса дагы кийинки укум тукумдарга кете берет да. Сөз жок. Мындай да. Анан 19-жылы январь-февраль айында жогорку кеңеште 9 миллион 200 миң гектар жайыттын ичинен түшүмдүүлүгү аз болгон 500 миң гектар жерди өкмөт эсептеп таап чыгып, мыйзамдык проект даярдаптыр. Общественный слушанияга коюптур. чакырган экен, катыштым. Сиздин кабарыңыз бар экен да. 500 миң гектар. Болот пакет чыгып жүрбөдү ошо. Анан ошол талкууда катыштык. Анан айтты 500 миң гектар жерди биз таптык, ориентировочно. Көп аз болушу мүмкүн деди. Элибиздин благосостояниясын көтөрүш үчүн элге ошол аз түшүмдүү жайыттарды трансформация кылып которуп берүү боюнча анан жеке жактар менен юридический жактарга берилсин деген мыйзам проект даярдаптыр. Окуп бүттү. Анан кийин сөз берди. Депутаттар бир да сүйлөп өтүп желкесин коюп жатат. Биз артында турабыз. Көлдөн, нарындан, таластан, чүйдөн келген дыйкандар бардыгы каршы болду. Сиз саткынсыңар, сиз мамлекеттин чыккынчысыңар, силер жеке жактарга беребиз, юридический жакка беребиз дегендер жерди сатып түгөтөбүз дегенсиңер. Мунга туура эмес деп тилдеп кыйкырып уят сөздөргө чейин барды да. Анан эң акыркы предпоследний мен буяке бир баягы счетный палатада иштеди го, төрага болуп. Ошого айттым, сен шуну айтып койбойсуң, жамааттарга берсең деп десем, макул деп атып өзүнүн сөзүн сүйлөп эле кошпой калды. Анан мен сөз алдымдагы предпоследний. Анан айттым, бул Токой чарбасынын жерлерин ошол жерде жашаган жамааттарга безвозмездно өткөзүп бергиле деген указ дагы бар, мыйзам дагы бар дедим. Ошол жерде жашаган жамааттын социалдык экономикалык маселелерин чечиш үчүн, ошолордун жашоо турмушун оңдош үчүн берилсин деген мыйзам бар дедим. Общиналарга берилсин деген. Общины пользование деген өзүнчө термин бар экен. Жамаатты ашып, ошону пайдаланат экен. Бул кооперация түрүндө. Кооператив эмес, кооперация. Кооператив болгон күнү муга жерден жетекчи болот экен. Ошол дагы частный хозяйство болуп кетет да. Анан булар макул
болгон жок тигилер. Менен кийин бирөө сүйлөдү жок. Анан Мирлан алып барган эди женчем. Мен айттым, бул эмне болот? Десем, сиздин эмеңиз записка түштү деди, биз муну карайбыз. Мына быйыл да февраль келди. Кабыл алган жок. Муну 4 жылдан бери алып жатат экен. 4 жылдан. Эптеп сиз айткан баягы частный кылып алгандар барго. Мына ошондо эле бери бергенде 4 жылдан бери ошол жерге багбанчылык кылганда уже мөмөгө кирдиле да. Азыр уже сатып карыздан кутулат элек Кытайдан. Эгерде 500 000 гектарга баг отургузулса, бул болбоду дегенде 8 миллиард доллар киреше кирип турат эле да бизге. Жыл сайын ошончо киреше кирип турат эле да. Бул ошол жерде отурган депутаттарыбыздын биринчиден патриоттук сезими жок. Эң начар балдар кыздар барып калган. Элди ойлобойт. Бул жеп тоноп после менен ход потоп деген балдар отурат. Булардын курсагы ток. Булар өздөрү ээлеп алган жерлерин жеке жактарга берсин деген мыйзамды кабыласа, мыйзамдаштырып алып, дагы 49 жыл, 100 жыл өзүгө менчик кылып бай монопол жашайм деп жатат. Буга кыргыз эли акылы жетти азыр. Жол бербейт. Андан көрө эртерээк кабыл алып туруп 500 000 гектар жерди трансформация жасап туруп, ошол жергиликтүү жамаатташып пайдаланууга бериш керек. Ошондо Абдылбек айткандай, жыл сайын минимум 8 миллиард, 9 миллиард доллар киреше кирип турмак Кыргызстанга. Мындан тышкары 1,5 миллион жумуш орун түзүлмөк. 1,5 миллион жумуш орун түзүлмөк. Азыр Россия чет мамлекетте 1,5 миллион жүрөт. Ошол балдарга Ошол проекти ким финансировать этет? Эл көчө тап бериш керек, тосуш керек, суу чыгарыш керек. Пригорный жерлерде. Эми кулактарыңыз мен айтайын. Ошонун үчүн продовольственная безопасность деген бизде буякта орган бар. Буга жоопкерчиликтүү айыл чарба министри бар. Айыл чарба министрлигини биз эл чарба министри кылышыбыз керек. Эл чарба министри болгондон кийин элдин атынан чыгат. Өкмөткө азыр чет мамлекеттин инвесторлору ишенбей калды. Жамааттарга беребиз деп жатат. Местный общиналарга беребиз деп жатат. Эгер жамааттарды түзүп барып туруп республикалык деңгээлде биримдигини түзсөк, ошонун башына эл чарба министрлиги отуруш керек. Өндүргөн продукциясын даярдап, кайра иштетип, сыртка чыгаруу эл чарба министри болгондон кийин буга уже уруксат болот. Продукцияны топтоп чыгарганга элдин атынан сүйлөп калат да. Азыр өкмөттүн аппараты отурат. Буга уруксат жок, өкмөттүн аппараты барып алып туруп, өзү ишкана түзүп, өзү жүргүзгөнгө ошонун үчүн Ошондо интенсивный садоводство керек, ошондо толтура техника керек, толтура Ал жөнүндө айтып кетсек, мындай экен да. Мен райондордун баардыгын кыдырып жүрөм. кадрлар керек, Ошол райондордун баардыгын кыдырып жүрөм. Бизге болгон эле сиз айткандай кадр керек экен. А финансированияны ошол багы өзү местный бектер, местный баягындай болуштар, кыйындар аябай көп экен. Бир эле киши азыр мисалы үчүн айтып атат да, 300 гектар жерди мен өздөштүргөнү мен даярмын деди да. Бардык эмелерим бар деди. Мага деди, жакшы бир ушу иштей турган багбандарды таап берчи деди да. Анан сиз эмне аларга эмне кылып бересиз десем, мына өзүмкүнөн чоң кылып үй салып берем деди. Анан эгерде деди бир Тажикстандан келген кайрылман болсо деди, паспортун алып берем деди. Балдарын жерге жайлаштырам, окутам деди. Бар болгон деди ошо билгенин деди ушул айылга менен башка дагы башка бирөөлөргө таратса деди. Анан мага деди 1-2 семья кереги жок деди. Мага деди 20 семья керек деди. 20-сына үй, 20-сына бардык техникасын алып беремин. Карасын, бакты 300 гектар бакты өздөштүрүп, ошонун тыйынын ошолор менен бирге бөлүшүп жегенин даярмын деп атат да. Бирге бөлүшүп алам деп жатат. Бул социальный мобилизация, кыргызча жашоо деген бул. Кыргыздын каада салты ушундай болгон. Бай болуп, моолорго ошо бөлүнүп алган эмес. Бай дагы чогуу жүргөн. Кеде кембагал жеген тамакты бай деле ошону жеген. Туурабы? Ооба, бирге иштеген, бирге оргон, колу чоор болгон. Туурабы? Постоянно ушундай болгон. Ошонун үчүн бул кыргыз аталарыбыздын салты каадасы менен жашаш үчүн кооперацияны жүргүзүшүбүз керек.
жаңы деңгээлде жашаш үчүн жанагындай уюм түзүп бежат штампы менен жамааттарды түзүп төрагасыны шайлатып эң акылдуу патриот илимдүү балдар кыздарды жетекчи кылып койсок, анан ошол жана Абдуллабек айткандай байларымды алып келтирип элге кошот. Эл менен бай бир болгондон кийин ошол кут береке болот. Ошондо ар бир айыл өкмөтү бекем болуп, бай болуп, дотациядан чыгып кетсе, биздин мамлекетибиз өлчөөсүз кубаттуу болот. Технология жок болуп атат да. Өзүбүздүн Технологияны алып келгени продукцияны мынау колдонобуз. Өзүбүз чыгарган Мына- кийимди өзүбүз кийебиз. институт земледелия бар го, аке. Эми состояниясы өтө начар болуп кеткен да. Институт земледелияга барсаңыз, о мурунку баягы костюм кийип кычырап жүргөн академик, ученыйлар жок. Бардыгы баягы шүмшүйүп баягы корккон немедей болуп, бу кадрлар жок, эч ким калган эмес ал жерде. Анан ошол жерде, ошол эле жерде, жакын эле жерде ошол институт животноводства менен буну салыштырып көрсөң, ат менен төөдөй да. Вообще бөлөкчө. Анан өзүңүз элестетип көрүңүз. Азыр менин эң жетишпеген жерим бул кадр маселеси болуп атат. Мен өзүм менеджер болсом, анан кийин өзүңүз чулдурап баягы окуганым айтып берип атам алма жөнүндө. А мен деген мисалы үчүн ол дария болсо мен тамчыны айтып берип атам да. А дарияны сурап атат да эл. А ошого ушул институт земледелиядагы баягы акылдуу инсандардын баардыгын башын бириктирип, мына Сколковоны бүтүн бириктирип койду. Ал жерде кандай иштер алып барылып атат? Азыр американецтердин оозун ачыра турган эмелерди ойлоп таап туруп, ошон үчүн Америка токтоп турат. Себеби дегенде акыл менен сиңирилген, илим менен алып барылган багбанчылыктагы, мал чарбачылыктагы ошол өнүгөт. Биз мынандай да, биз булардан окумуштуулардан акчаны аябап атабыз дагы, бул жакта миллиард деген расход болуп атат. Ар бирибиздин чөнтөгүбүздөн кетип атат. Мына бир эле парша, бир эле щитовка, бир эле кровяная тиле, баягы бактериальный ожогду айтпай эле коеюн. Ал жердечи аке миллиарддаган сомдор чыгып кетип атат биздин чөнтөктөнчү. Ар бирибиздин чөнтөгүбүздөн чыгып атат. Ошону илимдар адамдар болсо чечип коет эле да. Без вопрос эле. Давай мынаны мындай кыл, мынандай кыл. Давай мынаны жыгыта чабабыз, болду, экинчи келбейт бул деп туруп эле чечип коет эле. Ошон үчүн база керекпи? Институт земледелия турат. Ошонун кеңселерин полный зыңкыйтып, оңдоп, анан кийин баягы ар жерде жаткан оборудование, лаборатория, чала лабораториялардагы бардык оборудованияларды ошол жерге бир жерге топтоп, анан ошол жерде инвентор лабораторияга ылайыктап туруп, инвентор лабораторияны ошол жерге куруп алсак болот да биз. Туурабы? Мына ошол институттун базасында деле Ооба. ушул нерсени жасаш керек. Жасаш керек. Кылышыбыз керек ушуну. Менчикте бир отуруп алса, Ол ондай болбойт. Жаш кадрларга бериш керек. Ушуну биз каттуу бир чыгышыбыз керек да бугачы. Мына баягы агрардык ушундай эмелерди түшүнгөн эмелердин баардыгын бир жерге топтобосок, азыр барсаң ушундай суроолорду берет, ушундай суроолорду. Жооп жок агачы. Жооп жок. Себеби дегенде биз билбейбиз. Ошону билген адамдар эмне болуп атат? Алар таксовать этип атат. Ооба, карыган чагында ушунча илимди алып алар эмне деген, банядан баняга бирөөлөр ташып атат. Дагы бирдеме кылып атышат. Туурабы? Бул деген, өзүнүн акылдууларын неме кылбаган мамлекет башкалардын акылын миллиардтарга сатып алат. Бул жерде булар болсо аз гана акчага макул болуп иштегиси келип атат. Буларга шарт түзүп бериш керек, булардын өзүнүн статусун бериш керек да. Туурабы? Мисалы үчүн бир эле эмени айтайын. Мына бизде азыр жүгөрүнүн уруктарын алып келди. Ошол жүгөрүнүн уруктары 1 гектардан 20 тоннага чейин алып атат да. Анан бул 20 тоннага чейин алып атканда, анан бул биздин дыйкандар ушул жакшы экен деп кетип атат. Ооба. Биринчиден ошол продукцияны кандай жүгөрү менен алып атабыз, топурактын курамында кандай азык зат калып атат, аны эч ким билбейт. Быйыл алды 20 тоннаны, ал вынос питательных веществ, топуракта азык зат кетет. Ошондордун кандай толтурабыз, канчалык деңгээлде беребиз, бул жөнүндө эч ким ойлонгон жери жок да. Ону айткан бир научный бир эме болуш керек да. Бизде эң чоң гени модификацияланган продукцияларды өндүрө турган 3 чоң кит бар да. Ошо Пионер деген, Сенгент деген, Байер деген, ошол чоң жүгөрүнүн уруктары булар. Деги эле уруктардын
гени модификацияланган уруктар Тоок да жебей коюп атат да ошонучу. 90%-ин Тоок жеп эткенде. 90%-ин дүйнөдөгү ошол уруктарды ошолор берип атат. Биз азыр ошолорду алып баштадык да. Ошолорду колдонуп баштадык. Контрабанда менен келет. Мына биз этиги пахта өндүрүп атабыз. Контрабанда менен келет, Пахта өндүрүп Запрет атабыз. кеткен дагы, Пахта өндүрүп атабыз. Ошо пахталардагы биз Кытайдан алып келген гени модификацияланган Уруктар. А биз анын чигитин жеп атабыз да. Чигит кетип атат. Ооба. Майын ичип атабыз. Майын алып атабыз. Анан эң эрке өзүбүздүн биопахтаны болсо, мына ал деле түшүмдүүлүгүн жакшы караса жакшы түшүм берет. Негизинен био дегенге азыр мына басым кылып атпайбызбы? Эконаправление, бионаправление. Биз ушун менен иштешибиз керек да. А биз жанагындай гени модификацияланган продукцияны алып алып туруп мына тукумсуздук оорусу келди. Балдар тукумсуздук көп болуп атат. Бирөө ачык айтат, ооруп атат. Анан мына оорунун баары жашарды. Мына ошолордун баары анткени иммунитет жок болуп атат. Иммунитет каяктан болот эгерде биз химия заттарды колдонсок? Мына мен жакында эле семинарга катыштым ошо Таласта. Ошо Таласта Манас районунда УАРдын жетекчиси айтты. Мына биз жана төбө бушакка дары чачып элек жылкылар, койлор, ошонун тиги сөңгүгүн деген уйлар бала салып атат. Ой. Бул эмнени айтып атат? Кабар берет. Сепскада. Бул биздин эгерде уюңуз салып атса, биздин тиги канча келиндер өзү эрте сохранениеде жатат. Мына ушунун баардыгы тең эле келип кайра өзүбүзгө тийген. Зыян болуп атат, 2023-жылдан баштап мына глифосат дегендерди колдонууга Европа Союзу биримдиги, Европа биримдиги тыюу салды. Глифосаттарды колдонбош керек. Токтотту да вообще. Андан сырткары жана B58 деген бар. B58, Тайфун, деген бар. Ушулар ушул Скор, колдонгонго Карате. Карате. Ушуларда тыюу салынды да. Тыюу салынып атат. Анткени булардын баардыгы тең жанагы рак ооруларынын иммунитетти талкалап атат да. Ошон үчүн булардын баардыгына тыюу салып атат. Рак менен билесизби канча процентке көбөйүп кетиптир оору. Мурда 1000 адамга мына бирөө же эме оорусу азыр 1000 адамдын 30'u уже ошондой 30 барабар көбөйүп кетиптир да. 30% көбөйүп тур да. Эң негизгиси биз жанагы эко направление деп атпайбыз, эко багытта кетишибиз керек да, органика. Анткени эгерде биздин Өзүбүз өндүрүшүбүз керек. тамагыбыз Минералдуу Таза болсо, биздин келечек муун таза болот. таза болот да. Эң биринчиден. Алардын генофонд жакшы болот. Биз дагы мына 160 бала элди сактап калабыз да. 160 баланын ичинен бир бала азыр аутизм, даун же болбосо гени Сөзсүз болуп атат. ооруп атат. Мындай нерсе жок болчу да. Анткени биздин жеген тамагыбыз оң эле да. Анан ошон үчүн азыр маселени ошо эко деген направление алышыбыз керек. Башында эко менен баштап келди да. Эми химиялык заттарды биз уже топуракка берип химия менен топурактарыбыз ууланып калды. Ошол жерлердин баарын тазалаш керек да. Анын үстүнө жанагы химиянын баардыгы тең мына ошол анализ жасаганда Европада суудан чыккан, ичип аткан. Анткени артезиан өтүп атат да топурак аркылуу. Мына биз мен жакында эле мына шаардын тегерегине алып аткандан деле бир жерде калса ал жерден дагы химия таза эмес болуп атат да суучу. Мына ошону биз билбейбиз да. Мына ушу научный, мына институт земледелия бул эшекте калап отурабы? Ушуну чыгарып туруп элге жеткирип туруш керек да, тынбай. Януул жагында асуулар ушундайбы дейм да. Эми ошол жерлердин баардыгын тең азыр мына изилдөө иштерин жүргүзүш керек. Мына биздин мамлекеттин коопсуздугун текшере турган жердин тазалыгына мыйзам бар да. Ошо Айсаруу багытында жерлерди сактоо, охрана почв, сельскохозяйственное направление. Ошол мыйзам иштеш керек. Мына ушул мыйзамда жакшы жазылган. Жана уулуу заттар менен, жанагындай ар кандай химикаттар менен, же болбосо башка жол менен жерлерди бузса, ошол жерлер же болбосо тиги жер семиткич бербей, күрдүүлүгүн көтөрбөй дыйканчылык кылса, ошол жерлерде штраф салыш керек. Айыл өкмөтү менен биргеликте ошол жерлерди кайра
алганга мүмкүнчүлүк бар. Ошол мыйзам бар. Ал жерде ээсинен алат. Кээ бирөө тиги өзү иштете албай калып эле бирөөлөргө арендага берип салып, ал киши эмне кылып өстүрүп атат аны эч ким билбейт. Тонналарын селитраны уруп Акималиев кетсин, значит. Себебинде бул киши ал жерде боло турамызса эч качан биз өнүкпөйбүз. Институт земледелия жок болуп баратат. Жок болуп кетти. Мына жолдош президент, жолдош премьер-министр, ошол жогорку кеңештин спикери Жумабеков сизден суранабыз. Ушул кишини иштен алып, анын ордуна компетентный жаш кадр коюп бербесеңиздер, бул институтту биз жоготуп алуу коркунучунда турабыз. Мындай кылып бара турган болсок, биздин мына жеп ичкенибиз, мына силер деле тамак жейсиздер, биз деле тамак жейбиз. Биздин тазалыгыбыз жок болуп калат. Ушулардын баардыгын контролдоп бере турган ошол институт земледелия силерден сураныч, ушуну алмаштырып бериңиздер бизге. Антпесе биз жүрө беребиз да, ушинтип эле. Өнүгүү жок болот. Өнүгүү жок болот. Өнүгүү жок болот. Региондор өнүк. Ошодон кыскача мындай токтонуп берсеңиз, ошол жерде канча адам иштейт эле? Бул жерде ушу 80-90 жылдары 800гө жакын адам иштейт. 700-800гө жакын. Бир институтка кийин дагы бир институт кошулган. Топурак таануу институту, институт почвения. Ушул институт кошулган. 100 киши штаты менен да. Мына бир институтту функциясын алды дагы толук штаты менен. Бирок ошол институтта жоголуп кетти да. Мына азыр эң негизгиси бизде мына топурак таануу боюнча илим изилдөө иштери жүрүш керек эле. Мына ошолордун архивдин материалдары да жок. Ошол канча жылдык эмгектер жоголгон. Экинчиден мына ушул институттун иштеп аткан 150-200гө жакын илимий кызматкерлер, кандидат наук, атайын мындай илимий даражалары барлар. Мына ошолордон бүгүнкү күндө 6 адам калды. Бүгүнкү күндө ошол жамаатта 60 канча эле адам иштеп атат да. 900 кишиден 60 киши калдыбы? 60 киши. Мына эң негизгиси бүгүнкү күндө бул институттун лабораториялык анализ жасай турган мүмкүнчүлүгү да жок. Лаборатория баягы аппараттардын баардыгы тең эскирген, эчтеги жарабай калган. Булардын баардыгы тең жыл сайын жанагы аппараттардын баардыгы тең эмеден өтүп туруш керек. Метрологический службаданчы ошол жерден өтүп туруш керек да. Ошо анткени булар илим изилдөө болуп атканда ошол аппараттын баардыгы так, таза данныйлар берип туруш керек да. Мына ошолордун баары жоголгон. Моуларын калдырып. Эми бул институттун азыр отделдери Жакшы нерсе да бул. 20дан ашык отдел болгон, бүгүнкү күндө 7-8 эле отдел калды да. Мына бүгүнкү күндө бизге суудай керек болуп аткан мына отдел жана багбанчылык тууралуу, жүзүмчүлүк тууралуу ошол 2 отдел болгон. Бирөө жүзүм боюнча, бирөө багбанчылык боюнча. Андан сырткары картошка боюнча өзүнчө отдел болгон. Отдел овощеводства и картофель деген. Овощеводство болгон, а картофель деген жок да. Буудайды изилдеген, мына оор металлдарды изилдеген отдел радиология деген болгон. Өсүмдүктөрдүн тиги иммунитетин текшере турган жанагы сорттор чыгып атканда ошол өсүмдүктөрдүн иммунитети ушул ооруга туура келеби эме, чыдамдуу эмес деген иммунитет деген отделдер болчу, ал жок. Отдел орошения деген бар эле. Отдел орошения деген жок. Орошение деген эмне? Баягы туура суу коюу жана ушул иштерди жүргүзүү боюнча технологиясын иштеп. Отдел механизация деген болгон. Ошо механизация бөлүмү да жок. Мына ушулардын баардыгы келип туруп бүгүн айыл чарбасында мына өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү бул да жок. Мына бүгүнкү күндө карасаңыздар 14кө чейинки карантиндик объекттер көбөйдү да. Мурда 6 болсо азыр 14 болду. 8 карантин объект кошулду да. Жанагы американ ак көпөлөгү келди, нематода келди, Колорадо коңузу келди. Андан сырткары тиги дагы ошого окшогон объекттер көбөйүп кетти да. Мына бактериялык күйүк келди. Сырттан келгендер. Эми эң негизгиси бүгүнкү күндө ушул мамлекеттин коопсуздугу үчүн жанагы инвитро деп атпайбызбы, мына ошо проверкада өскөн жолсоо вирусу жок продукцияларды алып келиш керек эле. А биз болсо бүгүнкү күндө
эмне деген гана продукция эменелер да. Колго киргенин алып Бирөө кетет, да. чөнтөгүнө салып алып кетип келип атат уруктарды. Мына Павлония деген, тиги деген, бу деген келип атат. Бирок ошолордун баардыгы тең мындай карантинде туруп, ошолордун оорусу барбы, эмне оору келди, эмне деген эч ким жок. Аны эч ким караган жери жок, анализ кылган жери жок. Мына ушулардын баардыгы тең мамлекеттин коопсуздугу да. Ички биздин саясатыбыз өзүбүздү өзүбүз коргойбуз десек, биринчи мына эки нерсе бар да. Мына сырткы душмандан армия колдош керек. Армиясы болуш керек. Анан мына кыргызда айткан сөзү эле бар да. Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бир жыгат деп. Мына бизге билим да керек, илим да керек да. Анан илим жок болгондон биз кимди жыгабыз? Мына азыр тиги болгону бир 3-4% эле тиги үрөнчүлүк боюнча өзүбүздү камсыздай алабыз. Башкасына эчтеке жок, коопсуздук жок. Ошон үчүн биз жанагы сырттан алып келип атабыз 90% көп. Көчөттөрдүн баардыгы. Мына өзүбүздө эгер уруктардын баары өзүбүздө чатырым болсо, жанагы үрөнчүлүк чарбалардын баардыгын тең биз өзүбүз өнүктүрүшүбүз керек да. Анткени ошолорго шарт түзүп бериш керек. Эскиден келаткан карыздарын жоюш керек. Анан бул жактан жоёлу десе эле тиги Минфин каршы чыгат, бул каршы чыгат деп буга көңүл буруп кереги жок. Ошо Минфинде миллиарддаган акчалар ансы деле списать этилип кетип атпайбы. Мына бизге деле 60 миллиондогон акчаны деле чет мамлекет кесип коюп атпайбы. Анан өзүбүздүн өндүрө турган өндүрүүчүлөрдүн шоосун кеспей, тескерисинче ошол илгертен келаткан эмени байлап коюп атабыз, карызга токтоп коюп атабыз да. Негизи бизде мына айыл чарбасын өнүгүш үчүн биринчиден үрөнчүлүк чарбаларды Уюштуруш керек. керек, питомниктерди уюштуруш керек. Булардын баардыгы тең илимий негизде Болмойн. илимдин ошол кайсы багыттагы илимий илимпоздор болсо, ошолор жетектеш керек. Ошолор жетектеп, ошолордун көзөмөлү аркасында жанагы иштердин баардыгы тең Жүрүш керек. бүтүрүш керек. Ансыз болбойт. Илим мисалы үчүн бизде бул өсүмдүк деле тирүү организм да. Тирүү организм болгондон кийин мына мен колумда эки колум жетпейт да. Булардын баардыгын тең канча илим ушул жерге келип эмгектениш керек. Мына ушулардын баарын кайра алып келиш керек да. Жанагы мен айткан мына өсүмдүктөрдүн агротехникасы деген болот. Канчалык аралыкта отуруш керек. Ал канчалык культивациясы кандай болуш керек, тигиниси кандай болуш керек, кайсы урук себилиш керек. Мына ушулардын баардыгын бирөө семеновод болот, бирөө селекционер болот. Первичный семеноводство деп коет. Ошо первичный семеноводстводо үрөндү бири-бирине чаңдаштырып, ошону чыгарып, алып келгенче 10 чакты жыл өтүп кетет. Ошол производствого киргенге чейин. Андан сырткары бүгүнкү күндө ушул багыттардын баардыгын тең бир жыйынтык чыгарыш үчүн дагы белгилүү бир убакыт кетет да. Анан биз ушул жанагы илимпоздорго шарт түзүп беришибиз керек. Алар мындай эмени жасап аткан жери жок, баягы өтө чоң көзгө көрүнбөгөн нерсе, а бирок булар коопсуздукку обеспечить этип берет да. Анан ошон үчүн илимпоздорго айлыктарын аябай жакшы бериш керек. Анан ошондо биздики өнөт. Чет мамлекеттен мына Кыргызстанды биз өзүбүз изилдеген жокпуз да, чет мамлекеттердин баары изилдеп бүттү да. Япондор келди, корейлер келди, булардын баардыгы изилдеп туруп, азыр булар да айтып атат, силердин бир эле жолуңар бар, органика. Анан силердикиндей таза топурак жок, мүмкүнчүлүк жок. Бизде заводдор бар, кийим заводдору бар. Ошолордун баардыгы тең жерибизди булгайт. Силерде андай нерсе жок деп атат. Анан биздин табият берген баягы бир чети абабыз, анан күндүн нуру. Күндүн нуру дагы бизде жанагы Башка жакшы. Жана фотосинтетически активный радиация деп коет, фар. Ошол да бизде жогору да. Анан өзүбүздүн дагы шарт мына жаз келгенде деле карасаңар, түштүктөн баштап түндүккө келгенчекте өзү 1 ай 2 ай убакыт өтүп кетет. Ошонун баардыгы тең Бизге плюс. Бизге плюс да. Ушул нерселердин баардыгын тең баягы бир саясий эрк керек да. Саясий эрк керек деп атканыбыз ушул жанагындай карыздарды кечиш керек. Анан органика менен ким алектенем десе, ошолордун баардык эмелерден бошотуш керек. Жанагы салыктан бошотуш керек. Салыктардан бошотуш керек. Шарт түзүш керек. Бир белгилүү бир деңгээлге жеткенден кийин андан кийин салык кошсок болот. Салыксыз анткени мамлекетте кармай коебуз да. Мамлекетке салык да төлөш керек. Бирок шарт түзүп бериш керек. Анан мына банктардын баардыгы тең бүгүнкү күндө өткөндө бир сөз болуп калды бир эмеде семинарда. Анан ошол жерде бир банкирдин ассоциациясынын өкүлү келип айтып атат.
Биз банктар благотворительный дагы кайрымдуулук кыла турган организация эмеспиз дейт да. Уюм эмеспиз дейт. Конвенцияда бар. Анан биз болсо быйыл жакшы буту эме киреше таап атабыз. Эми ал киреше кандай келип атат? Киреше мына 30 жылдан бери жалаң дыйкандын маңдай тери менен келип атат. Мына биз ушул эң биринчи алганда 32% менен алганбыз. 32% менен алып туруп, анан акыры бүгүнкү күндө 6%га келди, бирок ошо 6%ды да ала албайбыз. 6%ды алыш үчүн дагы көп талаптар бар да. Эми айта берсе арман көп. Бирок ушулардын баарын чечиш керек. Булардын баарын чечиш үчүн жамааттарга биз кечээ агрономдор мына азыркы министрликтин жүргүзүп аткан саясаты туурада агрономдордун баардыгын тең жыйнап, мен агрономдук кесипти каалайм дегендер дагы келиптир. Ошолордун баарын жыйнап туруп, ошол агрономдор 400-ге жакын адам болду. Ошолордун баардыгы тең ушул саясатты колдоп, ушул информация алып кетти да. Бул дагы аябай жакшы да, ар бир айда. Ооба. Анан эң негизгиси биз ушул агрономдордун баардыгы биригип туруп азыр ошо агрономдордун ассоциациясын түзөлү деген маселени да көтөрүлдү да. Ошо бир баягы билимдүү балдарга ошо көтөрүп атат. Анан ошого только агрономдор келсин, башканын кереги жок дейт. Анткени баягы малды сойсо дагы касапчы сойсун дегендей, ошо билимдүү агрономдор ошолор бири-бири менен пикир алмашып, бири-бирин түшүнүп, ушул саясатты жана саясат биринчиден мына өзүбүздүн продукцияны көтөрүү. Мына ошол өзүбүздүн продукцияны туура агротехникалык ыкмалар менен, туура технология менен, ошону менен мына биз көтөрө алабыз да. Мисалы үчүн топурактын анализин колуңа карматса, сен түшүнбөйсүң анда. Илим болгону, билим болгону, топуракта эмне бар, эмнеси жок. Мына ошолордун баардыгын тең эсептеп чыгарып, эмнеси керек, эмнеси кем нерселердин баардыгын агрономдор жасаш керек да. Мына сырткары жанагы бул баардыгы тең эле келип жерге таркалып калат да. Мына органикалык деген маселеде эң биринчи жер таза болуш керек. Мына жерди таза болгондон кийин анан ошо жерди таза жердеги чыккан продукцияны жеген малдын эти органика болот. А бүгүнкү күндө бизде органика эт жок. Дени таза деген эч кимге биз доказать эте албайбыз. Анткени биздин ушу жайыт болсо дагы жайыт жерлик сертификациядан өтөт да. Мына ошого окшогон маселелер аябай көп да. Мына ошолордун баардыгын чечиш үчүн мына жамааттар, жанагындай билимдүү агрономдор биригиш керек. Анан ошол агрономдор дагы өздөрүнүн деңгээлин көтөрүш керек. Ошолорду кайра окуу жүрүш керек. Баягы повышение квалификации деп илгери тиги ар бир 4 жылда 5 жылда окуулар өткөзүп турчу да. Мына ошол сыяктуу нерселердин баардыгы тең керек да. Эгерде биз мамлекетти өнүктүрөлү десек, биз ушул билимди өнүктүрүшүбүз керек. Билимге каражат бөлүшүбүз керек. Бизде өндүрүш сектору иштемейин, акча болбойт бюджетте. Өндүрүш өсүш үчүн илим керек. Эгерде илим бизге туура рекомендация берсе, биз мына бак таап атабыз, мисалы үчүн бакты өстүрөсөк, мына бизде азыр көп продукциялар бар. Аябай мындай көп пайдап келет. Мисалы үчүн бак таракты да өстүрүшүбүз керек. Андан сырткары жана кара курай, техникалык кара курай. Техникалык кара курай дагы аябай чоң эмени алып келет. Пайда алып келет да. Бул жана биздин кара курай эмес, анын составында наркотикалык зат болгону 1%дан төмөн да. Бирок ошону тартсаң да эчтеке чыкпайт. Андан эчтеке мындай наркотик жок. Бир вагон тартсаң да. Мына ушул технологиялар биз азыр өзүбүзгө мыйзамга өзгөртүү киргизип, мына Россия киргизди. Россия 2015-жылы 15 000 гектар жер болгон. Былтыркы жылы болсо 36 000 гектар жер болду. Мына кара курайды өндүрүп аткан. Эң жакшы ошо фабрика келди. Жакшы Фабрикаларды оңдойт. түшүмү сонун. Биздин жерлерди да оңдоп атат. Түшүм да оңолуп атат. Мына биз ушул оңдонгон нерселердин баардыгын тең бизде ким ушулардын баардыгын тең бизге талаптарды жанагындай илим изилдөөнү жүргүзүш. Биздин жер жанагы институт, дыйканчылык институту ушулардын баардыгын тең жасаш керек эле да. Бизге сунуш бериш керек эле бүгүнкү күндө. Мына башка жакта мындай болуп атат, мына эркени карайлы деген. Эми ушул маселелердин баардыгын тең эми баягы биз деле кеңеш берип атабыз министрликке деле. Көп нерселерди деле булар өздөрү аракет кылып жасап. Бирок жамаат кошулмайын, жамаат ушул саясатты алып кетмейин, бул иш жүрбөйт. Жамаатты колдоо керек да. Мына сиз айтып аткан жамаат деп атканыңыз, мына кооперация деп атпайсызбы мына? Кооперация болуш керек. Кооперация деген кооперация менен кооперативдин экөөсү сиз айткандай
айырмасы башка. Кооперация бул кластердик система менен кетиш керек да. Мына ар бир продукция өндүрүп аткан продукция. Ошол продукция ошол чет мамлекетке чыгуусу же болбосо ушул жерден кайра иштетүү. Биз чийки затты бербешибиз керек. Баарын кайра иштетиш керек да. Бизден даяр продукция бериш керек. Мына технологияларды алып келиш керек. Ошол технология менен иштеш керек да. Анан бизде акча жок, акча